Emniyege tinchlikni buzib atasizlar. Emniyege Mishkan aldında miting o'tkazib atasizlar deb. Men so'ragancha bo'lib elimda urg'ulab turishdi. Ondan yurishga chiqib сөйлөшөбүz deb. Avtobusga salib belgisi tarafga olib ketemiz. O'sha yoqdan razborka olamiz. Hareket qilishdi. Yanan alardın emesi şu emin üçün şayloo büttü, anı moyunga algılar, sizler jеңилдиңер, biz uttuk, жаңы 4 жашта, sizler bizge oro koşup çıkmasınız. Deyip, emin üçün el, Mishkan'ın aldığına çıkar. Emin çıkar, okuğun. Sizlerin qanday okuğunlar var? Jeke menчик. Жерге кирип адамдарды куртуңар. Деди мен аны алдында сөз болгон жок. Жуплашып отуруп жүрүп. Анан главарь качып кетти. Адамдар келип калды. Эми уруп күч көргөзүп аткан экөөчө эле болду. Экөөчө болду. Эми калгандары мындай топурак жүргөн адамдар эми алар ушинтип эле туруп калышты, байке болду депчи. Анткени алар ошо милиция келип калды деп ойлошуп. Бирок жакын жерде милицияда турган алардын бирөөсү басып келген жок. Мен ушуну басап эле. Бирөөсү басып келген. Атайын кирип, чакырып, анын мүшөсүн гана келишти. Бул саясий террор. Саясий мотив менен адамга кол салып, урдап кеткенге аракет кылышты. Эгерде алар урдап кетип, азыр тоого чыксак, эмне болот эле жыйынтыгын айтыш кыйын. Мына бүгүнкү бийликтин жүргүзүп жаткан саясатынын инструменттери ушундай. Президенти коркутту, кеткенибизди коркутту. Алардын телевиденияларын чыгып алып, оппоненттерин өлтүрүш керек, атыш керек, өртөш керек деп чакырышты. Аларды кояй деп иш козгогондун ордуна алар кызматтан кызматка көтөрүлүштү. Мынакей азыр алар келишип саясий оппоненттерди издеп жүрүп табышып, менин бул жерге келерим, ешким келе билген эмес. Демек, атайын кызматка индир бирөөлөр аларды ушул жака тартышты. Мына ушул жака мындай келишти. Мен жана да айттым, президент Садыр Жапаровдун экинчи жолу кылышты. Биринчи борбордук шайлоо комиссиясы кылса, экинчиси мына шайлоонун жыйынтыгын борбордук шайлоо комиссиясы чыгарат. Президент өзү суранып атат чыксын деп. Жок, булар шайлоо бүттү, силер эмне үчүн нааразы болосуңар? Ушуну мындай моюнга алышыңар дейт. Биздин заман келди. Деп айтып жатчы. Заказчикке кимди ойлойсуз? Эми заказчик менен сурадым алардан, силер эмне добуш бердиңер, эмне мынча күйүп атасыңар деп. Точно менин шайлоочуларым эмес да. Уткан партиялар, биздин партиялар дейт, жаштар дейт, жаңылар дейт. Ушулардын заманы келди дейт. Анан уюшулуп келишти. Автобустар менен келишти. Топурап кетишти. Эми алар коркуттук деди, коркуткан жок. Садыр Жапаровдун авторитетин кетиришти. Анын шайлоосуна элдин ишенимин жетип. Эгерде силер таанып алсаңар, биз уруп сабап жүрүп болсо дагы шайлоонун жыйынтыгын таанытабыз деп жатчы. Ушул шайлоонун жыйынтыгы. Эгерде Садыр Жапаров репутациясын калыбына келтирем десе, анда буларды издеп табыш керек. Абдан катуу жасалат. Шайлоосу жок эле күч менен моюн баштырып, моюн илдетип туруп, биз коркутуу жолу менен Кыргызстанды башкарабыз. Мынакей бийликти басып алуу деген. Биз жана эл ынтымагынын балдары эмнеге камалганын билбейбиз. Бул жерде айдан ачык келип, бийликти басып алабыз деп атат. Коркутуп алабыз деп атат. Баш ийдирип алабыз деп атат. Тикабайын саласак, коркутсак, калгандары жөн эле кынк кетпей отуруп калат деп атат. Менин оюмча, Кыргызстанда менден башка да азаматтар бар. Мен жок кылып, тоого урдап чыгып, өлтүрүп, көмүп койгон күндө деле булар жыргап кетпейт.
Bulardın günü. Bundan da tezek. Bulardın uşul gerge çeyinki jasagан işlerine bul dagın günözlөрдүн üstüne günö bolup koşulmak. Mana savatsız adamlardan savatsız başkalar. Adamды мындай тиги зордук зомбулук менен саясий көз карашынан баштап турабыз деп. Токмоктон 4-5 автобус келди деп атат эле, Чүйдүн губернатору жөнөттү деп атат эле, эртеңден бери ушундай сөздөр болот. Билдиңиз беле ушундай сөздөр болот? Сөздөр болуп аткан, топурап дрон чактысы тиги Борбордук шайлоо комиссиясы алынып жүргөн, башкасы дагы Борбордук кантип жыйналып атат деген жерлер бар. Муну табыш оңой эле. Камералар бар жерден каерден кирди, кайда жыйналды. Шагын ичи камера. Эгерде ушулардын биринден да көрүнбөсө, анда бүгүнкү билип көз жумуп койду. Өзлөрү уюштурган, өзлөрүнүн айыбын өзлөрү жаап атат деп айтсак болот. Мен мына бүткүл дүйнө шайлоонун жыйынтыгын көрдүм. Шайлоо ушундай өттү, шайлоонун жыйынтыгын ушинтип бекитебиз деп атат. Кантип менин ошо шайлоо таза өттү деп айта алам.